Assalamu алейкум достор, assalamu алейкум кыргыз элим. Кече күнкү болгон окуядан кийин ушул Орусияны кудай көрүп, Путинди кудай көрүп, Орусияны колдогон биздин кыргыз элибиздин көзү ачылат деп ойлойм. Кече күнү биздин урматтуу спикерибиз курултайда көтөрүлгөн маселени Думада отуруп алып, ошол күнү кечинде эле сүйлөшүп атат. Кайдагы бир Орусиянын депутаты чыгып алып туруп, Кыргызстандын ички саясатына, ички маселесине кийлигишип атат. Биз орустардан сурайт экенбиз да, Бишкекте райондордун атын которсо болобу же болбойбу деп туруп, биз орустардан сураш керек экенбиз да. Коркутуп атат, биз Путинге айтабыз, Путин болсо Садыр Жапаровго замечание кылат деп. Коркутуп атат бизди. Эй кыргыздар, эртең силер Украина болуп каласыңар деп. Көздү ачкыла кыргыз элим. Көздү ачкыла. Кече күнү бизге кол салган тажиктердин артында орустар турган. Кече күнү бизге кол салган тажиктерге курал берип, бизге кол салдырган. Бизди көз каранды болсун деп, алардын көз карандыгынан чыкпасын деп, бүгүнкү күнү Орто Азияда кыргыз менен өзбекти, кыргыз менен тажикти, өзбек менен казакты уруштуруп аткан ошол орустар. Ошол Орусия. Урматтуу тышкы ишки министрлиги эртеңкиге калтырбай сөзсүз түрдө каршылык нотасын жибериңиздер. Кече күнү Азербайжан жөнүндө, Казакстан жөнүндө ушундай сөздөр айтылганда, ал жак нота жибергенде эртеси күнү кечирим сураган. Кечирим сурашсын бул акмактар. Эч кандай акысы жок, кайдагы бир депутаттын, Орусияда отурган депутаттын Кыргызстанга бир жолу басып келбеген депутаттын бизди фашист деп бизди Украина менен салыштырып, бизди коркутканда эч кандай акысы жок. Кыргызстан, кыргыз элим, Украина боюнча менин позициямды билесиңер. Биздин ата бабаларыбызды басмачы деп кырып келген орустар азыр Украинанын патриотторун фашисттер деп кырып жатат. Украина бүгүнкү күнү өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп жатат, бир туугандар. Бул жакта эч кандай менде национализм же фашизм жок. Бул жакта акыйкат. Бул акыйкат ошондой, бир туугандар. Эч кандай НАТО мата ал жакта күрөшүп атат дейт. Ал жакта Украина, 42 миллион Украина эли бар. Өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп атат алар, бир туугандар. Ошондой эле булар эртеси күнү Украинаны жеңгенден кийин Казакстанга кол салмак. Казакстан кийин Орто Азияга келип бизди басып алмак, бир туугандар. Ошон үчүн кыргыз элим көзүңөрдү ачкыла, орустар ким экенин билгиле. Орусия бизге эч кандай союзник эмес. Путин айткан, Орусиянын бир гана эки союзниги бар. Бул армия жана флот. Бүттү. Бизди булар оккупация кылуу үчүн объект катары эле көрөт. Бизди колония катары көрөт. Бизди адам катары көрбөйт. Кыргыздарды чурка черножопый деп жүргөн бүгүнкү күнү орустар бизди фашист дейт экен да, бир туугандар. Көзүңөрдү ачкыла, бир туугандар. Көзүңөрдү ачкыла.